жетекчи могу Абдыраевдин азыркы директор. Ошол Устат Шакирт борборунда жетекчи болуп турганда мына Устат Шакирт борбору казактардын мурагер школасындай алдыга кетпей, наоборот артка кетип, айлыгы $50 түштү, анан кийин $15 түшүп калды. 1000 сом айлыкка түшүп калды. Жок, уже жок, баягы мугалимдин баарын чачыраткан да. Анан мамлекетке эмне кылгандыгы үчүн ушундай президенттин ардак грамотасынын наамына өтүп кетти да. Бер жакта 40 жыл стажы менен турган мугалим жанагындай тарбиячылар күтүп аткан учурдачы. Көрдүңүздөрбү кандай биздин министрибиз кандай иш кылып атат. Көрүп алгыла. Саламатсыздар, бул Кыргыз эли Мукаш Абдыраев мектебинин мугалим эч бир сыйлык ала элек, стажы бизден көп, директорлордон да көп да. Ал күтүп отурат, документин тапшырып коюп, жыл сайын, уже 10 жыл болду, 20 жыл болду, эчтеке ответ жок, сыйлык, наам, эчтеке. Бирок бир директор келди, 2 жыл иштеди, документин тапшырды, барып туруп президенттен наам алды. Мына Садыр Нуркожоевич, бул Мукаш Абдыраев мектебинин директорунун мына музыкальный школанын 11 жылдык мына культурага тиешелүү, министерство культурага. Бирок кесиби филолог, мына министерство образованияга тиешелүү. Айтматов таануучу, бул да министерство образованияга тиешелүү. Эми наамды болсо министерство культурадан алып атат. И еще 2 жыл иштеди. Кандай? Кайсы дити барат боякта? 40 жылдан бери иштеп аткан тиякта, мугалимдин иши билесиңер кандай азап. Мен Абдыраев мектебинин азыркы директорун мен 2000-жылдан бери билем да. Мен енді Устат Шакирт Агахан фондунун эң биринчи окуучуларынан да. Не деген мугалимдер жатат? 40 жылдан бери эчтеке ала элек. Стажы 40 жыл. Маданият министри Алтынбек Максутов, нен ойлоносуз, мен билбей там. Нен ойлоносуз? 2 жыл боло калып ошондой мугалимдерди четке кагып кое турсен, менин документимди өткөзүшүм керек. Барып туруп президенттен ала калган. Бу кандай? Кандай? Алмаш деген эже, мына мен 1992 жылдан бери Мукаш Абдыраев мектепти окуп кеткем. Ошондо Алмаш деген эже тарбиячы интернатта. Дагы эле иштеп атат ошол эже. Азыр списогун көрсөтөйүнчү, могу кимдер 40 жылдан бери иштеп аткан эжелери. Мына Мукаш Абдыраевда мен 1 класс, 2 класс кезден берки мугалимдер таң калып атам менчи. Зинаида Шамилевна эже, Гизбаева Зарема, мына Акаева Гүлжан, Кожомбердиев Канат ударныйдан берген. Карасаева Динар эже, фортепианодон ушу Динар эжеде болчумун. Бейшенбаева Самара, мына Туманбаева Жаңыл. 40 жыл болду бул мугалимдердин иштеп атканына. 50 жыл болгон 2 мугалим, мына Туркменов Агай деген атактуу, Мурзабаева Асем, мына бул эжелерге 50 жыл болду. Амореки мына тарбиячы эжелер бул интернатта жатып аткан, жатып окуган, жума сайын жатып окушат. 5-6 баскычтын үйлөрүнө кетишет. Мына ошолорду карап 40 жылдан бери, 40 жылдан бери түнү күнү карайт. Түндө уктап койм, ачынып калдыбы, эмне болуп калды? Түнү менен карап чыгат 250 окуучуну. Алмаш эже, Шарипова, Гүлсайра, Дербишева, Сайыр эже молар. Уят, буларга эчтеке наам жок. Президенттин ардак грамотасын алыш үчүн же болбосо тиги наамды алыш үчүн сөзсүз түрдө эле директор болуп иштеш керекпи? Эмне мугалимдер, буякта тарбиячылар, окуучулардан нерви короп, уже калчылдап калгандар эчтеке албаш керекпи? Документ эмне тытып мусорго ыргытылыш керекпи я? Бу кандай? Эми мына Устат Шакирт борбору деп калдым, ошону айтып берейин. Азыркы Мукаш Абдыраев мектебинин директору Устат Шакирт борборунда директор болуп келген да. 2002 жылдан бери мен
ошол жерде кылгыяк сабагынан сабак алып, Агахан деген билесиздерби? Кандай дүйнөдө спонсировать этип жүргөн, культураны көтөрүп жүргөн килтейген фонд. Филармония 2000-жылдары 800 сом айлык болчу. Мен городской театрда 2004-жылы киргенде 700 сом айлык. А Устат Шакирт борбору $200 менен айлык болуп. Ошол жерде кимдер мугалим болуп иштеген? Нурак Абдрахманов, мына күүчүлөрдүн атасы, Зайнидин Иманалиев, Нурланбек Мышанов, Бакыт Чытырбаев, Намазбек Уралиев, Самара Токтакунова, мына Дөө Шаалар иштеген да. Устат Шакирт борбору боюнча кенен маалымат айтып берейин. Азыр сөз чыгып кетти. Мукаш Абдраев мектебинин директору Устат Шакирт борборун ачкан деп. Эч кандай ал туура эмес маалымат да, бул мындай болгон эмес. Агахан фонду өзүлөрү келген Кыргызстанга өнөрпоздор излеп, бүт Центральный Азиянын өнөрпоздорун издеп, анан Кыргызстанга да келген, болгон өнөрпоздорду чогултуп, анан Устат Шакирт борборун Агахан фонду өзүлөрү ачкан. А буларга жардам берген, чоң салым кошкон Бакыт Чытырбаев жана Нурланбек Мышанов болгон. Бакыт Чытырбаев финансы жагын бүт Устат Шакирт борборунун залкар мугалимдерине $300 чейин айлыгын көтөрүп берген. Себеби деген бир 5000 сом менен деле иштей беребиз деп эле ачма бирөө ушинтип эме кылышмак. Бирок бул Бакыт Чытырбаев $300 чейин көтөрүп берген. Себеби бул обмен валюта иштетчү да, бул финансы жагын мыкты билген киши. Акжолтой деген обменка Кыргызстанда бир эле обмен валюта болгон. Советский Скрябина кесилиште Акжолтой. Муну мурунку поколениядагылар билет. Банк да жок, обмен валюта да жок. Бир эле ушул Акжолтой обмен валютаны Бакыт Чытырбаев ачып, акчаны банк жок болгондуктан Казакстанга барып доллар алып келип ушинтип иштеткен да. Өзү скрипач болгон да, 11 жыл музыкалык мектепти скрипка аспабын окуган, күчтүү скрипач. Бул кылгыякты аябай изилдеген да, бул скрипкадай чыгармалар бар мында. Муну тонкий изилдеш керек деп туруп, мына моментип көрдүңүздөр, компьютер кандай мурунку. Тетиги знактар жок болчу. Бул знактарды өзү ойлоп тапкан да, монун баарын өзү түзүп чыккан. Эч кимдин мээсине келелек кез. Бул 90-жылдар жаңы компьютер келип атканда, бул уже компьютердин процессорун оңдоп заказ менен иштеген киши болгон. Бул ушул знактарды ойлоп таап, кылгыяктын күйлөрүн бүт нота ойлоп таап, могу жерге мына белги, анан нотага түшүрүп ушинтип компьютер менен. Азыр финале деп кийин чыкпадыбы? Муну 90-жылдар изилдеген да бул киши. Анан болгон күйлөрүн түшүрүп, ушундай англисче да укмуш сүйлөгөн киши, өзү медитацияны дагы аябай изилдеген, дзен, буддизм, ошонун ичин бүт эмелерин изилдеген. Анан күү тартып атканда ушундай медитация, ошондой бир эмесине. Анан Агахан фонд жетекчилери ушу аябай кызыгып, жардам бер бизге, сен аябай тонкий адам экенсиң деп, анан Устат Шакирт борбору тим эле укмуш деңгээлде ачылган да. Анан кийин могу директору эмнегедир айлыгын казактардай $3000 чейин көтөргөндүн ордуна кайра 1000 сомго түшүп калды. Английский курс болуп калды. Анан бир проектлар менен иштеген бирдек болуп калды да ошо. Оконосу толтойт. Алганымда оозум буруп качмыш болуп калайын. Бу качкынды каным башка салайын. Эки колун сындырып, эки көзүн тең чукуп, бежиндин караганына капырая сүйлөп айдап барайын деп. Казакстанда болсо Мурагер деген школа ушу Устат Шакирт борборундай да, ал дагы Агахан ачкан. Алар болсо мамлекети өз колуна алып туруп, айлыктарын $3000 чейин көтөрүп салган да. Биздики болсо 1000 сомго түшүп калган, алардыкы $3000 чейин көтөрүлүп, дальше уланып, ар бир региондогу мектептердин бардыгына домбура сабактарын киргизип, 2,5 миң, 3000ден окуучу болсо 2,5-3 миңден домбура алып берип, ушинтип улантып укмуш кетти да алардыкычы. А биздики тилекке каршы ошол мына ушундай директорлор ушинтип иштесе, ушинтип эле чачырап жок болот. Анан Мукаш Абдраев мектептинде жана ремонтунан ошо байкагам да, ошондой бир кыскасы сөз жок. Бул болсо эми Устат Шакирт борборундагы 2000-жылдарда ачылган кездер, бүт алдыга койгон пландары,
окуучулар бүт ошо Устат Шакирт Борбонун Намазбек Уралиевдин окуучусу, бул Нурак Абдрахмановдун окуучусу Адинай. Мына сонун проектлер болчу да негизичи. Тетекте мен отурам ак калпак кийип. Нурак Абдрахманов, мына Зайнидин Иманалиевдин окуучулары Раматылык Канатбек, Канат. Ким Айсана. Нурак Абдрахмановдун окуучулары менен Зайнидин Иманалиевдин окуучулары, чет өлкөдөгү чоң концерт проектлери. Бул жерде мына Бакыт Турбаев Залина Касымовага үйрөтүп аткан ушу Это вот сценография, вот эти вот экраны, мне они очень нравятся. Они именно раскрывают душу нашей природы, нашего народа, как бы, да? Bunday festivallar xalqlarni birlashtiradi, bir-biriga yaqinlashtiradi. Biz көчмөнчүлүктөн кеткенибизге мына 70-80 жыл болуп калды. Биздин мүмкүндүгү отурукташкан турмуш азыр ойлогон келди деп айтсам. Мына Нурланбек Нышанов агайыбыз дагы ушу Устат Шакирт борборуна абдан чоң салымын кошкон. Агахан фондко ушунчалык бир уникалдуу нерсе жасаганда, бул көчмөндөрдүн көчмөнчүлүк жашоосу токтоп, мамлекет чек-аралар бөлүнүп, уже бир жерибизде жашап калгандан кийин түркүн аспаптар жалгыз ойнолбой ансамбльдештирип ойносо болот деп жаңылыктарды киргизип, абдан оор чыгармаларды ансамбльга ар бир аспаптарды ушунчалык уккулуктуу кылып түзүп, ансамбльдик чыгармаларды, жаңы да чыгармаларды жаратып, эски да күйлөрдү укмуш уккулуктуу кылып, анан мына жаңылык киргизген, бул гениалдуу иш кылды десе болот да муну. Көчмөнчүлүк турмушта ансамбль болгон. Аспаптар жалгыздан соло. Мына ушул көчмөнчүлүктүн белгиси. Менин идеям эң башынан мындай болгон, рок аспаптарын коштурсун, кыргыз аспаптарынан турган ансамбль түзүлдү. Биздин аспапты профессионалдык деңгээлге көтөрүш үчүн сөзсүз ансамбль.
içerisi jarılıp, o takayı inip öz yerine düşüp, içerisi gerilip kalıp. Bu dünyası sözdün gücü toplanan yerden muzika başlar. Söz adamın aklı oyun bildiği mınça yerge bargandan keyin andan sözdün gücü жетпей қалған жерде адам сезім білдіріш үшін музыканы пайдаланыр. Kişilikке gezdim ошол түшүмдө комуз чечип турдум да. Анан ойгондум да анан үйдөгүлөр кыйнай баштады. Мына комуз таап берем. Анан комуз чаптырып беришти. Анан патефону бар үйлөргө барып, мен патефон окуп жүрдүм. Анан ошо кичинекей кезимде ойлочумун. Мен ошол патефондун ичкерисине кирип барып, комуз чечиптирмин деп ойлогом. Barmak taran tan tan. Toğun duhuna girip bir oynaman çölde sonun gülerken. Негізінен өлең аспаптар бізде кейінгі заманда аталынса, 20-ші жылдың басынан аталынса, малшылардың, өзгеше қойшылардың аспабы болса. Андан кейін, 20-ші жылдың 2-ші айында бұл аспап беріліп жоқ. Ошондой мугалимдер келип иштеген, анан бүт күүлөрдөн ушундай түшүнүк алып, анан эмне деген күчтүүлөр чыкты. Мына Отунчиев Азамат шакирттери, Камбар Календаров, жанагы Аскат Жетиген, Залина Касымова, мына Айнур Бердиголова, Устат Шакирт борбору казактардын мурагер школасындай алдыга кетпей, наоборот артка кетип, айлыгы $50 түштү, анан кийин $15 түшүп калды. 1000 сом айлыкка түшүп калды. Жок, баягы мугалимдин баарын чачыраткан да. Анан мамлекетке эмне кылгандыгы үчүн ушундай президенттин ардак грамотасынын наамына өтүп кетти да. Бер жакта 40 жыл стажы менен турган мугалим жанагындай тарбиячылар күтүп аткан учурдачы. Мына көрдүңүздөрбү кандай биздин министрибиз кандай иш кылып атат. Көрүп алгыла.